Мына достор, начальник экөөбүз жөнөдүк үйгө карап. Улакты бүтүрдүк. Буюрса, бүгүнкү лидер аттарды айтып койсоңуз. Лидер аттар Месси деген ат, Акбайпак деген Сапар чапкан. Карабулакта чекер. Булар эми лидер аттар болду, а? Лидер Үчөө лидер ат болду. Анан аттын күчтүүсү кайсыл болду? Мындай. Үчөөнү эле көрдүм ошо. Үчөөнү элеби? Арасында бирден алып чыккандар деле болду. Күчтүү аттар. Эми үчөө фаворит болду туугандар. Сапар сары чапкан бир кара деген кичинекей эле кара булактан. Чекирдин уругу экен. Алтын курга таштады чоң сорундан. Анан кийин 5000, анан дагы бир нерсе таштады. Эң алдын уткан Нүкү палбан болду. Акбайпак деген ат менен. Ал Акбайпактагы адашпасам 3 жолу алып чыкты. 3 жолу алып. Анан кийин Месси. Акыл экенин ат экен. Мына, ошол аттагы 3 жолу алып чыкты. Эми булар кыргыздын жылкылары. Бойлору чоң эмес, кичинекей аттар, ошо 50дөн 55ке чейинки аттар. Эми булак чындыгында таза өттү. Аттар көп болду. Чаң дагы түзгелі болду. Ошолорго карабастан палбандар мына оматы келгени бүгүн чапты, ойнады. Биз кайттык. Азыр начальник бизге шашлык алып берет. Бу Белая река начальник болот. Тамаша. Иштен айда бербесин. Белая река Мокен өрөн ушул бала телек кимге заказ жанагындай керек болсо йогурт, кефир, айран, сүзмө, сыр, дагы эмнелер бар? Молочныйдын баары бар. Свежий келет. Ошо Белая река билесиздер, Кыргызстандагы эң бренд товар, эң таза товар. Лайкпасаңыз достор, өзүбүздүкү. Пепси коланы ичкенден көрү ушунун кефирин, чалабын ичсеңер маза кыласыңар. Лайк басып койгула достор.